Biz bayan söyleşkönbüz, bir çeşim çıkarganbız, 2 ay içinde pazar göçüş gerek dep. Sel jürdü, kırşık boldu, turavı koptu jerde pazar, kopsu жерге göçüröl dedik. Bu jerde bирок biz aytkan özübüzdүн жерибизге, муниципалдын жерге, биздин мэрия караштуу жерге көчүрөбүз дегенбиз. Biz бирөөнүн жеке менчик жерине көчүрө албайбыз. Ал ээси менен өзүңөр сүйлөшөсүңөр. Бирок biz Көкүмбийде, Сымытуу жактагы жерди силерге сунуштаганбыз. Биринчи. Ал жерде туравы, ал жерде ыңгайсыз деп атасыңар. Biz жок, biz караштырып атабыз да, караштырдык. 1-2 вариант бар экен. Анан кечөөнүн дагы бир вариантка келдик. Бул жерде мегаполис бар го. Мегаполис маңдайында 7 гектар жер бар. Биздин именно мэрия ФПС кара жаңы эле өттү ата ер менен. Ошол жерге biz 1 айдын ичинде, 1 ай, 1,5 айдын ичинде барын даярдап, стоянкасы менен, парковкасы менен силерге жайды да, базарды даярдап беребиз. 2 айдын ичинде ошол жерге буйрса көчүп барабыз. Ошол жерге. Көппөйм, ал жер угуп койгула. Мына укпайсыңарбы? Биз мына жок. Бул жер жакшы жер. Баарына жагат, эми 100% жакпайт, бирок биздин жер ал жерде. Туура түшүнгүлө. Башка жерибиз жок болуп атат. Ушул жерге көчөлү 2 айдын ичинде, 1 айдын ичинде биз жолдору да бар, жолдорун асфальттап жасап беребиз. Базардын ичин бүт шарт түзүп беребиз, Кудай буйрса баарын. Анан ошол жерге 2 айдын ичинде шарт түзүп туруп, анан көчөбүз. Азыр иштей бергиле. Силерди эч ким кууган жок. Кууган жок, иштей бергиле. İşte Биздин көпүрөлөрдүн баарын бузуп салды. Укула, көпүрө деген анын баары алынат. Ал деген кандай кирет? Мурун мына бул деген илгери Союз убагында ачылганда ал көпүрөлөр жок болчу. Ар ким өзүнүн багажын жанына ачып алган, кафесин жанына ачып алган. Мен сизге айтып атам, ал укула, ал көпүрө баягы күнү сел жүргөндө ошо көпүрөлөр үчүн болду. Көпүрө болбойт. Мен сизге айтып атам. Жок, түшүнгүлө, мен сизге айттым го азыр. Жаңы жерди айтып атам, мегаполистин жанында. Ошол жерди таптык, дагы бир жер таптык. 2-3 вариант болчу. Ошол жерди даярдап беребиз. Базарды биз көчүрөбүз деген андай ой жок болчу. Кийин балким убак керек, 1 жыл, 2 жыл, 3 жыл, 4 жыл ошондой варианттар бар болчу. Иштейли деген. Но жок, ал вариант болбойт. Азыр сел жок, сел жүрдү, кырсык болду. Жанагы агып кеткен келин көпүрөнүн үстүндө эмеде турган камокто туруп, камокпен кошо агып кетти көпүрөнүн үстүнөн. Ошон үчүн мен көпүрөнүн баарын алдырып атабыз. Бул жерде жок, бир көпүрө болбойт. Бер жакта көпүрөнүн астында чоң көпүрө. Эм көпүрөнүн баарын буздук болбойт. 2 айдын ичинде көчөсүңөр, ал көпүрөнүн кереги жок. Ошого чейин үйрөнүп коюп турсаң. Болбойт, эм бузуп салдык, болбойт. Болбойт, туура, ал көпүрө. Жок, укпайсыңарбы? Көпүрө болбойт деп атам, көпүрөнүн. Жака мега полсун көчүрөбүз деп атасыңар. Ооба. Мына мен дагы айтайын, уксаңар же жаңы базарга көчкөндөн сиз айтасыз. Бекер беребиз, бекер. Бекер, анан кийин жок, бекер жетет. жок, Коя турлу. Жок. Өзүңүздүкүн алып барабызбы? Жок, өзүңөр мына өзүбүз коюп беребиз. Коюп беребиз, баарын жакшынакай кылып беребиз. Жаманбап болот. Жок, укпайбыз биринчи угалы. Жок, укпайсыңар биринчи. Жок. Мынаке ошол жерге бекер барасыңар. Анан аренда боюнча, жанагы салык боюнча баары жеңилдетилет. Баары шарт түзүлүп берет, коркпол. Анан кийин дагы бир жаңылык дагы. Ошол жерде мына азыр Ош шаар жок, аны кредит баарын биз жардам беребиз. Жанагы Ош шаарында мына 1 жума мурун, 4-5 күн мурун мамлекеттик ипотека куруш башталды. 1,5 жылда бүтөт. Туурабы? Ошол жерде мына дагы жерлерди салып баштады мына Ош шаарында ипотека. Ошол жерден баарыңарга кезекке турла жардам беребиз. 25 жылга жеңилдетилген ипотека менен. Аны да жардам, именно силерге ошол жака жардам беребиз базарга баргандарга. Алдабайлы мына мен алдабай эмес, мен качып кетпейм алдагандай. Ошол жерде мына өзүм айтып атам, бир айттырган жок. Мээрбаке. 1-2 адамды телефон менен сүйлөшүп, өзүңүздөн информация алып турсак болот. Болот, мага менден мына силердин араңарда, мына силердин араңарда 10 киши
киши мага чалат, такай сүйлөшөм. Дагы мына эки бирөөңөр берле такай. Bir iki kişi bile takay söylüyorsun. Takay söylüyorsun. Berip dursanlar Bular. bir sözü yüzecek Bergile. Bergile. Bekler. Bunday ola. Dagı uksanar. Uksanar. Çoğumuz bayrak tutacak. Uksanar. Uksanar deyin. Dagı uksanar. Uksanar deyin buna. Buna bazarda hazır bul degen mençik eşkim bu munisipalni olur. Mamleketlik bazar munisipalni olur. Bekar verilet var mı? Bu misalı tigi bazardan. Yok koya tursa. Ya Bolat kanday Bolat? Bolat de pazar. Yok bunday. Bekar bulur. Ya. İsko'nun gitken yol var. Bir жағында 4 çantadan yol var. Al mı? Sizden öte sorayım. Mına elinde bayağı ardınızda duran ministerge biz ошондой сурай бердик. Эми вице-мэр эл суранып атат деп 1 жылга татып кой бербейсиздер. Эч мүмкүнчүлүк жок. Жоқ. Мен ұқсыңар, мен daha айтпадым. Бұл жерде сіздерді көшіріп тұрған ой емес. Қырсық болды, сел жүрді. Ертең мысалы дағы қырсық айтып келмей. Ошоны айтып атам. Мени карасаңыз, сиз кайра ошол элди көчүргүчү. Азыр бузулган мост бар. Майли сода кылбайлы койсун. Просто эл өткөнгө, эл өткөнгө эле. Себеби азыр адам кирбей таштап атат. Жоқ, ұқсаңар. Азыр дағы селге, дағы қырсық болса эмне кылам? Ана мен жооп беремин, силер жооп бербейсиңер. Агай, азыр киргенге болбойт эл кирбейт. Olur, ар жағына толтыра. Кирин, мына сиз кирген болсо мен өзүм көрсөтпөйүн жок. Мен эл кирбейт коем, кече эч Кантип кирбейт? Кантип кирет? Кирет жакшына эле кирип атат. Ол жаққа ешкім барып отырбайды, ошончо пробканы аралап барбайды. Жапсаңыз келечекти бир дешмен жылдырып берет. Уксаңар, укпа, биринчи келечекте көчөт. Алын жердин маселеси бар. Айкамда 2 ай срок бердиңиздер, 2 айга койбой 2 күндө куш чыктыңыздар. Базарда ошончо Жок, жерде эчким жок, мындай болбоду. 2 күн биз тазалап бердик силерге, туурабы? 2-3 күн тазалап бердик. Жардам бердик. Укпайсың. Тазалап бердик, жабылды. Андан кийин могу көпүрлөрдү алыш керек болчу. Ошого кичине тынбайсыз болду. Болбойт, туура. Мен илгери бул деген бул болбойт. Köprü bolbayt. Daha aytan bolbayt al. Köprü bolbayt. İşte vergile. Bizi жылдырат десе келечекте качан жылдырат? Ошол суроого жооп бериңиз. Жылат алды. Качан 2 жылдабы же 3 жылдабы? 2 жыл, 3 жылда эмес, жакында көрөсүңөр. Жакында эмес ака. Биз азыр Силер уксаңар, силер мун жок. Эл алсай сезон. Сезондо отурат кредит төлөй албайт. Укпайсыңар. Köprünü alardan Murat'ın şahındığa tolupça da daraqtar turadi. Oşalardı albayım. Balki sel bulmasır bundan keyin. 30-40 жылда болбаған. Balki болмастыр bundan keyin. Siz kayaktan bilesiz bolmasın. Bunu dele erten geçe ön ayttım. Erten balkim bugün geçinde gelipler. Kim bilir kırsık ayt gelmeydiler. Şurada ben bilmem. Anam kaldı 30'da gel. Bilmeyim. Balkim alacaklar daha kötörpücü daha gelir. Sen tura al. Оқсаңыз, біз Қырғызстанмен дүйнө жүзүнө бүт каптап атат. Эртең чөлдү каптап атат. Анан бул жерде кепилдик бере албайм мен. Bizdemer aytты da 15 gündün içinde çıkıp getkile bazardagılar dedi. Ertengden başlap köprü bari alınat dedi. Bazarın baş ayağı dedi. Gazılat dedi. Bazar kuğulat. Dedi de uşan aytkan tuğra olup da. Köprünün bari alınat. Sizleri soda kılı vergile. Biz tergi. Жоқ, қоятыңыздар. Саңардайым. 1 минут тұрып қойғанша. Азыр мына араңардан айтып атпайм. Жана биз менен такай байланышта болуш үчүн мына 10 кишини бериңиздер. Азыр барып сүйлөшөбүз. Данын алат. Күнү түнү мен менен связьда болот. Жүрүп сүйлөшүп алалы. Ошо 10 кишини бөлүп бериңиздер. Тоқтап тұрсаңар, Тұрайлық жакшылыққа сүйлөшөлүк, ошол жерден протокол түзөлүк, кол коелук анан чыгайлык. 20 киши бергиле, 20 киши араңардан. Ооба, Бұл бәрі сен жүрді. Бұл сен жүргенде сілердің базар емесінде бұл тәті Ақбора дариясы. Дөрекені Дангиден баштап границаға, Өзбекстан границасына чейін бүт тексеріп шығамыз. Ошол жиектер ким алған, эмне болгон, кандай кеткен бар. Анан кейін базарда
ошол Акбуранын башында кырсык болуп 4 адам каза болду. Силердин базардан көпүрөнүн үстүндө жанагы будка эмес менен, кам эмес менен, контейнер менен бошап кетти. Көпүрөнүн үстүндө содурлап бир келин. Ал да каза болуп калды. Ошол жерде сел келгенде биринчи көпүрөдөн баштап суу толуп кетип, көпүрөнү өтө албай базардын баарын каптады. Өзүңөр баары жакшы билесиңер. Ошон үчүн бул жерде мындан ары кооптуу жер эртең кырсык кайтып келбейт. Дагы кандай болот, эмне болот, азыр биз Кыргызстан эмес дүйнө жүзүндө баары сел жүрүп атат. Ушундай жаратылыштын кырсыктары бүт жерде болуп атат. Ошон үчүн мен айтып коеюн, базарды көчүрөлү деп баягы сүйлөштүк, чечтик, 2 айдын ичинде көчүрөлү деп. Но бул жерде барып силерге же талага штаб коюп, же бир шарты жок жерге андай болбойт. Анан биз биринчи анткени биз жылдырганда өзүбүздүн жерибиз болуш керек, муниципалдык территория болуш керек. Анан бирөөнүн жеке менчик жерде кирише албайбыз, аралаша албайбыз. Анан ошо Сыңытуда биздин баягы жер бар болчу. Ал жерде. Ошол жерде бир арендатор болчу, 15 жылдан бери аренда деп жүргөн экен. Ошонун жанында биздин өзүбүздүн 3,5 гектар жерибиз бар болчу. Ошол 3,5 гектарга көчүрөлү десек, силердин өкүлдөр да барып келген, анан көпчүлүк айтып атыптыр, ал жер жарабайт, барбайт деген ой деп. Ал жер саздакка. Ушундай болуптур. Анан кийин дагы бир 2 варианттар карап атканбыз. Шаарда кайсы жерде да ыңгайлуу биздин өзүбүзгө караштуу жер бар дептир. Калган жер үлүштүк жерлер, жеке менчик жерлер экен. Анан 1-2 күн мурун ошол жана мегаполис деген Ишкабан кеткен жол бар го. Ошонун мандайында бир 7 гектар мындай жер тилке бар экен. Sizde торговый строительный базар Маңдайында, так маңдайында. Ошонун маңдайында, жолдун ак бетинде, маңдайында. Ошол так маңдайында 7 гектар жер бар экен бизге, ФБСнин жери. Ошону чечтик, ошол жерде азыр Ишкабанга кеткен, бул жагынан чыкканда азыр базарга кире турган жол бар экен, Курмандан жаткан чейин. Ошо жака чейин барат экен жол, оң жагында да чыгат экен, шаардын 4 жеринен тең кирип чыкса болот экен. Ыңгайлуу жер экен. Ошол жерди чечтик. Мына бүгүндөн баштап жумуш башталды ал жерде. Ошол жерде жолдордун баарын кеңейтип, эгерде куушураак жер болсо, асфальттап, жакшылап оңдоп, ошол территорияны асфальттайбыз, бүт шартын түзүп туруп, соода кылганга. Анан ал 1 ай болобу, 1,5 ай болобу, 2 айдын ичинде бүтүрүп туруп, анан чогуу ошол жака көчүп барабыз. Шарты менен. Бул жерде силерди талак алып барып, ушак ишенбегиле, бирөөнүн жеке менчик жерине киргизип атып, анан бирөө аренда берет, андай эмес. Муниципалдык, мамлекеттик болот. Мына бекер берилет баарына орун. Ал жерден кийин аренда боюнча да маселе бар турабы? Ал жагында сүйлөшөбүз. Жана налоговый жактан ал жагын сүйлөшөбүз. Ал жерден баарын бара-бара ошол чече берет. Но эң биринчи кезекте биз бекер беребиз. Бул муниципалдык базар болот, эч ким жеке менчикте жок. Шарттын баары идеалый эч качан шарт болбойт. Но абдан жакшы шарт түзүп беребиз силерге. Жанагы мен ипотечный боюнча айтып кетпедимби? Аны да сүйлөштүк. Бул жерде мына 3-4 күн мурун капсула коюлду. Курулуп баштады, 1,5 жылдын ичинде бүтөт ошолтан. Азыр андан башка дагы башталат ипотечный үйлөр жерде. 10,000 квартирага чейин берилет берди. Ошто курулуп баштады. Ошол жерде мына силерге ошол көч базарга баргандардан кезекке турасыңар, баары ачык болот прозрачно. Ошол жерден кезекке тургула 25 жылга ыңгайлуу шарт менен ал жагынан да жардам беребиз. Кудай буйрса. Эми мындай ал шарттар бар. 20 ал өзүнүн шарттары бар. Мындай алда биз элдин атынан келдик. Элдин маселесин айталы деп. Анан өзүбүздүн маселебизди көтөрүп эле ал үйдү кимге берет, ага берет деп отурбай, элдин пикирин жеткирип эле ысылдашпайбы. Уксаңар мындай да. Мен азыр биздин позиция, мэрия позициясын айтып бердим. Эми силер айтып бериңиз. Айткыла кандай эмне маселе? Эми элдин маселесин айткыла. Эл силерди эмне деп киргизди бияка? Биз 1,5 миллион, 2 миллион, 2,5 миллион товар алып кеткендер бар. Аларга 100 000 жардам эчтеке болбойт экен. Анан ол кредиттерди азыр мен мамлекеттик мүнөргө сиз жардам берген менен биз наркы базарга байры көчөлү. Көчкөн менен эл азыр келечекти карап отурат. Эл барып пробка ояк башталды деп барбы чейин кайта 1 жыл убакыт кетет. Эң минимум. Болсо 2 жыл, 3 жылдап клиент үйрөтүш кыйын, себеби базарда отурган адам билет аны. Сиздер базарда аз барып эле көчүрүп койсок эл кайра агылып барат деген түшүнүк эмес да ал. Базарда 100% адам болсо 90%-ден ашык баары эле кредит.
барлығы подряд. Ал жерге келгенден бери ал жерди жылат деп айтып атышты. Бирisi сотко берип мынантип атты. Биз анан ол жерде кетесиңер деп атышты. Биз ага чейин базардын ичинен точка алган, сатып алып. Мисалы лично мен бир комната үйүмдү сатып, эмелер түштү го, бутиктер. Ошолордон сатып алдым. А эмес мынантип азыр сиздерге баргандарга мен суроо берип эмесем, ал частный, сен өзүң эмең. А неге ошол курулуп атканда сиздер ошого уруксат бердиңиздер? Мисалы ошончо бутиктер түшүп кетти. А эми биз ошону каяктан алабыз мисалы? Эми да. Өзүңөр барып сатып алган адамдарга баргыла. Сиз качан алдыңыз? Алганына 1 жыл болду. 1 жыл болду. Мына эжеке жакшы суроону берди. Ак буранын ичи тазаланбай калыптыр. Ботко, мусор толтуруп. Азыр эжеке, ушул эле суроону мен дагы баягы ушундан биз кайсы күнү өткөрдүк? 4 күн өткөрдүк. 4 күн. Жума күнү. Жума күнү мен кабинетимде чогулуш өткөрдүк. Ошол жерде баягы керектүү соответствующий службалардын жетекчилери келди, аларга суроо бердик. Суроо бердик, Ак буранын ичиндеги дарыянын ичи кимиңерге караштуу десек, дарыянын ичи эч кимге караштуу. Мына эми угуп атыңыз ким ажа? Сонунгүл эже. Жооп берип коеюн. Ушул эле суроону бердик. Биз айттык, водка айтып атат, бизге караштуу эмес дейт, ичи. Бирок чекеси бизге караштуу деп атат. Баягы 50 метровый зона отчуждения. Эмне үчүн чекесине кызгасыңар дагы ал жерде акча тапса болот. А ортосу караган киши жок. Ошонун негизинде бүгүнкү күндө бизде азыр кылмыш иши козголду. Ошол кылмыш иши козголуп, ошонун ичине кылмышты иликтөө жүрүп атат. Анын жыйынтыгы менен жоопкерчиликке тартуучулар тартылат. Андан кийин, скорее всего, түштөн кийин кенде кылбай коелук кандай. Мен сіздерді сұранат элем, эжекелер, мындай да. Мына келдик, тетяктан да бири-бирибизди кыйкырып бакырышып уккан жок. Ушул жерге келип азыр сүйлөшөлү деп атабыз. Суроо берип атасыңар, жооп берип атабыз. Биз суроо бергенде силер жооп бериңиздер. Ошон үчүн биз айтып атабыз. Азыр следствие болуп атат. Следствиянын негизинде жоопкерчиликке тартуучу адамдардын баары тартылат. Ал боюнча мына Камчыбек Кыдыршаевич өткөндө келгенде бизге да протокольный поручение берип кетти. Баарыбызга. Ошол жерде канча компетенттүү службалар бар болсо, баарыбыздын протокол негизинде жумушту аткарабыз. Эртең Камчыбек Кыдыршаевичке дагы, элге да, силерге да отчетун беребиз ол кылынган жумуштарды. Мына бул биринчи маселе. Дагы кайсы сурооңуз бар эже? Анын ичинде ар кандай адамдар бар экен, аярлуу катмарлар, жалгыз бой үй энелер, onun içinde yaş kalalılar, köp үй бүлөлүүлөр дагы бар экен да. Ушундай нерсени эл баягы айтып жеткире албайатчы. Биз эми элдин негизги коркунучу мына болот. Биз жаңы жерге барсак эле ушундай болуп иш кызып кетүүлөр, тузга туруп кетиш кыйын. Бир жерден экинчи жерге баргандан кийин. Ошол нерсени мына эл биздин пикирибизди эмгече мына пикирибизди туура түшүнүп, эл ушу мына бийлик жетекчилери туура түшүнүп ушунун ичине суроо узартып берсе, анан кийин биз баягы жеңилдеп алсак деп. Байке, атыңыз ким? Асылбек. Асылбек экен. Мындай да, азыр мисалы үчүн силер айтып атасыңар да. Дагы калтырып коелу, туруп берсе. Эл суранып атпайбы? Эл суранып атасың. А эртең кокус 2-3 күнүн ичинде дагы сел келип, дагы бир 5-6 киши алып агып кетсе, ага ким жооп берет? Сиз жооп бересиз. Токтотуңуз, ушуга мен айтайын. Ал боюнча да жооп берет. Мына силер боюнча дагы азыр элдерге ушундай буга чейин эле мындай суроолор болду. Биз эми бул аварийный состояние дагы силер айтып келбейт экен. Дагы келсе кандай кылабыз дегенде эл айтып атат. Жанагы мамлекет беребиз деген 100 000 сомго биз ыраазы болобуз да, ошого да силердин урегенине дамба куруп берсе болобу деген сунуш болуп атат. Себеби эл Эрге дамба куруп атасың. Баягы чекесин ашып кетпесин. Эми бул өзүнө урат аны. Азыр мына да, азыр айтып коеюн. Эми жанагы мен азыр 3-4 себеп айтпадымбы? Биринчи кредит, подряд товар жана жеке жашоочулардын жеке киреше булагы деп. Төртүнчү маселе, ушул жерде базарда соода алгандардын баары жогу жаңы ачылган базарлардан $10,000 канча миң долларга ошо месталар сатып алган. Ал ишке киргени кирелек болуп атат. Эми ушундай адамдар акча күйүп, жанын кейитип, жанагы интернеттен чыкса мен эми мына Семей тартадан мен ошо жашоочуларына кайрылат элем убакыттан пайдаланып.
Elдің ақылын тура düşünіңіздер да. Әрбір адам жанына күйіп атады. Анан базар шығарып үй оңой. Елдің келешегі не болады? Нашар, жашосы қандай болады? Biz açığa Кредитті ким төлейді? Жоқ, жаңағы оңышылықты ким көтереді? Азыр еле ошол нукка көнүп калып жашоосун улантып атты. Бул жерде саясатка да, башкага да кызыккан эч ким жок. Бул жерде ар бир адам өзүнүн жеке жашоосун, жеке оокатын сактап калыш керек болот. Бул жерде 5000ден ашык киши барбы, 6000ден ашык киши барбы, аны эч ким билбейт. Кече жана Камчек Ташаевич келгенде туура эмес информация кетип калышы мүмкүн, 750 адамды. Ол жерде ачык айтканда контейнерден башка столовойдо иштегендер бар. Жанагындай бир чакырыканаларда иштегендер бар. Ал жерде регистрация болбой эле бекинип иштеп жүргөн адамдар бар. Күнүмдүк баягында тирилигин өткөн. Эми ол жерге эмне деселер мына жетекчилик тарабынан айтылып атат. Шарт түзүп беребиз, шарт түзүп беребиз деп. Шарт түзүп берген менен бир киши барып соода кылып кичине оборот болуп, кредиттен үйүнө бир бала чакасына 5-6 мыңдан таапагыдай бир кепилдик болбосо ал кыйын экен да. Ошон үчүн элдин негизги үнү ошо болуп атат. Жоопко тартылгандар мыйзам чегинде аны жообун карай берсин, ал өзүнүн органдары бар. Карапайым эл базардагы ишкерлердин негизги маселеси биздин жанагы кыйынчылыктан сууруп чыгып кетиш үчүн эл өзүн өзү алып чыгып кетиш үчүн. Асылбек, сиздин сурооңузду түшүндүк. Жооп бере берсек болобу? Убакыт бергиле да мына мэрия деле азыр мына сизге түшүндүрүп айтып берип атат. Баягы биринчи эң биринчи көкүмбүй деп туруп тетиги жапалактап атканбыз, туурабы? Ал жерде акыбал кандай экен баарыбыз билебиз. Машиналар суббота, воскресенье күнү же нар жакка өтө албайт, же бери жакка өтө албайт. Чынбы? Ошон үчүн кечөөнү ошол маселени чагылдырып, биз дагы кечөө дагы бир совещание өткөрдүк. Ошол биз силердин мындай проблемасы менен калтырып коет деп, биздин маселе, биздин мойнубузда турган задача. Силердин проблемаңарды чечиш. Чынбы? Ошон үчүн кечөө бардык Западдын ар жагындагы айтып атат силерге. Мегаполис. Жакшынакай бир торговый центр турат. Ошол маңдайында 7 гектар жер бар экен деп атат. Ошол жерге ылдый жактагы махалледан тетиги Курманжан Датка жактан да келген 2 жол 3 жол бар экен. Бул жактан автовокзал жактан объезд менен келет экен. Бул жерден Ноокаттан келген жол бар, Аравандан түшкөн жол бар. Бүт баягындай жолдордун баары кесилишкен жер уңуз. Эми ошол жерде айтып атабыз. Жолдордун баарын талапка ылайык кылып туруп ошол жердин баарына мына акча каражат маселеси дагы чечилгенде бүгүн мына мэр сүйлөштү. Ошол акчаларды чечип берели деп айтып атат. Ошол жерде жолдорун оңдоп эң жакшынакай. Ал жерде бүт коммуникациялары бар экен, суулары бар экен, бүт бардыгы бар экен. Ошол жерге силерге мына 2 ай болобу, 1 ай болобу, 3 ай болобу уксаңыз. Эми 1 жылга чейин бизге срокко эч ким андай убакыт бербейт. Жок, азыр Биздер азыр сунуш берели. Сунушка узак мөөнөттү жүрүп. Азыр уксаңыз. Бизге убакыт бергиле. Аны 2 ай урабызбы, 3 ай урабызбы, 4 ай урабызбы, ошону курайлы. Бирок ошол жер даяр болгондон кийин силер барыңар көчүп ал жерди бошотуп беришиңер керек. Сіздер дагы элдерге убакыт беришиңиздер керек да. Сіздер бүтпөй туруп анан буякта элдерди мостор бузуп коюңуздар бул туура эмес да. Сиз мэр айтып атасыз, бузуш керек азыр депчи. Сиз бузуп койсоңуз азыр элдердин мисалы үчүн мындай эртеңки акча бере турган кредиттин убактары келип калды экен. Жан бага албай жүргөндөр бар, квартирада жашагандар бар экен. Ошого бир 2 ай 3 ай бересиздерби? Сиздер биринчи бүтүрүңүздөр базардан жакчылар. Bir ay болобу, 1,5 ай болобу шартты түзүп беребиз, 2 айдын ичинде шарт түзүп беребиз, анан баарыбыз жакшынакай көчөбүз. Жок, бул жерде анан көчөт, анан ошо ар буран жегин баарын техника кирет, тазалайт, контейнердин баары ардынан ошол жерде бүт оңдоо иштери жүрүлөт. Ак буран баштан баштап аягына границага чейин. Ошон үчүн бул жерде базар оңдоо иштери баштаганда азыркыдан да жаман болот. Эч ким даже киши жигире албай калат. Ал жака өдөгө кайрылыңыз. Биз ош шаарында жок, мындай бузулбасын. Мен айтып атам да. Көпүрө мыйзам бузулат. Ал жерден бүттүр. Бул жерде дагы соода мындай. Жок. Дагы айтып атам.
Oşol жерде bazardan 2 ay uaqt bergenmiz. 2 ayın içinde жаңы bazardı şart düzüp beremiz. Жаштан алып барып мына ошол жерден көчөрүз. Bazar бул жакта жана силер турган жерде bazar жок болсо ошол жерге барат. Az uyuma көп чыгатат мени. Туруп мен айтып алайын. Ошол жерде сода кылат элем. Май деп чыктым. 2 мен продукты сатам. Окорочка, балық, сухой заморозка сатам. Свет өчүп калды. Биздин базардан бес кеткен жок. Алып чык кел товарыңа. Мына сатып кетсе жооп бербейм деген жок. Морозилкаларым турду. Окорочка балыгы мисалы силер азыр 100 миң атасыңарбы? Биздин бир коробкасы 4 миң сом. Аны эч ким төлөбөйт. Мен 2 морозилкам өлдү. Ветчина холодильник, молочка өлдү. Азырчы мен азыр жон эле мына сендер жабык катандан ушулар кой базарга чыкпай турайын деп турдум. Светим жок. Движок алып келип саям болбойт экен. Азыр мен жон эле ошол жерде жок эле 185 миң карыз болдум. Плюс мен былтыркы бүйтпеген карыздарым бар. Кредитим бар. Мени мына ортунда иштегендерчи түнү мен октоткан жок, шенесизби? Азыр биздин элдер ошол жерде 60 адамдын атынан кирип атат. 60 адам кредит бар экен. Окчан багасы бар. Кирип атат. Kredit жактан жардам беребиз. Ипотека Место жағына жардам бересіз. Бекер беребиз. Стандарт болот. Мен айтып мына азыр тиги базар бүткүчү бары свет, су бары шарт. Азыр мунун кандай сода болсо сода кыла бергиле. Азыр кылган эч ким жок дейт. Берет. Биз анткени жанагынын баары ошо иш жүрүп атпады. Сендин опасный сөз. Bir elin nemesini unutup koyuңузчу, bir жок дегенде 1 жыл. 1 жыл десеңиz мына 6 айга. Коюп бериңиз 6 айга 1 жыл 6 ай. 1 жыл дегенде коюп бериңиз. Сиз айткан жерге барып көчүп барабыз. Месталарды алабыз. Кое турмуздар. 1 жылдагы 2 айда аз. Бул жерде эртең сел 1 жумада келип калышы мүмкүн. 1 күндө келип калышы мүмкүн. 1 жумада. Кырсык кайтып келбейт. Мен дагы айтып атам. Бул эмнеден болот? Силерди биз базарды көчүрөлү, жаңы базарга чыгарып өзүнчө акча табалы дегенге ой эмес. Кырсык болду, ушунун аркасынан биз алуу иштерди жүргүзүп базарды көтөрүп көрбөйсүзбү? Жок, коопсуз жерге көчүрөлдү деп атам. Сиз бир көтөрүп көрүңүз. Эмне? Ошо биздин президентибизге кечээ келген кымчыбай шартын түзүп берип, ошол жака көчүрөлү. Шартты түзүп берет. Биз базарды өзүңөр көрөсүңөр. Азыр баштаганда өзүңөр барып көрүп турасыңар. Сентябрдын этегине чейин иштей бер, как положено. Жок, мындай кыл. Окуучулук мына сезонду 10 ай күткөн сезонду өткөзө алабыз. Жок, мына август менен сентябрь болду, анан болду. Ама ананда бир суроо да элдин суроосу меники эмес. Мен өзүм жалгыз эмем чеченде берген жок. Меники эл айтып атканда мынандай айтчы. Мен кереги жок. Мен өзүм элимне болсо ошо. Анан эл айтып атат. Ошол 2 айда биз 2 ай, 3 ай, 6 ай берсин биз тазалап бүтөлү деп турабы? Товарларды эртеңки сезонду бүтөлү, светтерди берсин. Артыбызда биздин сонун бир жетекчибиз турат. Частныйбы, башкабы, муниципальный билбейм. Элдин баарын тегиз көрсүн дагы, жакшынакай кылып светтерибизди берсин. Биз содабызды кылалы, остаткаларыбызды тазалайлы, ылайларды зорго тазалады, ошолорду эптеп саталы. Өзүнүн ценасына болсо да. Эми бул жерде туура мына ушунча көпүрөдөн келдик деп атышат, туурабы? Булар 2 ай месабызда бала чакабыз бар деп атышат. Булардан кичин болсо да, булардын да ишин карап коюңуздар. Дома бар, биринчи дозаторлап хватит сайылып. Алла, хорошо, эми андайлар толтура берет. Мына школьный сезонду август, сентябрда кошуп берип атабыз. Ошондо Кудай буюрса ага чейин базар бүтөт да, ошо бир сезон иштеп ал да, анан чогуу карап. İşledik biz. Jana 100 minglik patentsiz berbeybiz. A biz haktan alabız patentni. Bu akırkı gündörü biz patent işledik da. Türkiye'de öyle. Kim aytdı sizge? Aytolachcha patentni berdik. Men aytmam, mına sizler aramayın.
Aranlarda buna kança olur buna. Men nomerimde aldılar. Cana söyleşmedik bizde. 4-5 ömür bu. Men nomerim alalım. Gündüz feste bulur. Arkasınдағы bize vurup verseniz. Hemen marşrutlarımız cam avtobuslar düşmüş. Yok, onlar ayda gelgenler bizge şardanlar varmayın. Regiondan gelgenler geldi. Magazinge şardanlar Yok, an ceza veriyoruz. Mesele yok. Ceza veriyoruz. Yayınlıktan gelecek. Allah'ın ceza veriyoruz. Koy veriyoruz. Büyüne çıkarmayınca biz başka hareket etrafında. Hafta olsaydı koy veriyoruz. Pazara alıp varıp kaynak bilet anlamam bilmiyorum. Haftalarınız aldı çıktır beni. Oşal dedi. Mingi munisipalite olsa bir mingi çastıyı mı primerine? Hazır. Çastıyı mı ayırmaz çok bizge. Eten mesela vergende bölmeyiz mi? Bekar veriyoruz. Çastıydan geliyorsun. Ayaktan geliyorsun. Hiç ortalık gezip hastaneye gelin çasıyla veriyoruz degen. Çok. Bazı temiz karayız. Temiz karayız. Oksalar. Murun, pazar, göç göndü, THP, bunda şart hiç kim bergenemesi, bermeydi hiç kim. Biz veriyor adamız. Bunda bermeydi hiç kim. Yok, hem alt yerler bunda. Radisya, gücülü, pazar direksiyası var. Şimdi işte alırız. Ya. Berekeli pazardan olur.